Jaz жарыш күз күрөш демекчи. Жаз айлары башталды. Эртең 21 март. Чыныгы жаздын жыл толошуп, чыныгы жаздын келген күнү. Бүгүн сиздер менен топуракты даярдоонун эң негизги кадамдар даярдоодо эмне үчүн жакшы даярдашыбыз керек? Ошол боюнча кыскача маалымат беребиз. Топуракты качан даярдап баштайбыз деген суроо. Бул суроонун эң негизги жообу анын нымдуулугунда. Топурактын нымдуулугу бир, экинчи күндүн жылуулугу, үчүнчү сиздин кайсыл культураны себесиз ошого байланыштуу болот. Ар бир өсүмдүктүн, ар бир культуранын жылуулукка болгон талабы бар. Бир өсүмдүктүн топурактан өнүп чыгышы үчүн белгилүү бир температурадагы жылуулук керек. Эң биринчи бул топурактын жылуулугу, андан кийин абанын температурасынын жылуулугу. Мисал катары айтып келсек, баарыбызга маалым болгондо жүгөрү өсүмдүгү бул 10-12 градус температура болушу керек. Топурактын температурасы, жылуулугу ошондо гана өнүп чыгат. Ошого жараша топуракты даярдоо мөөнөтү жана шарттары өзгөрөт. Топуракты даярдоо сиздердин келечектеги түшүмүңөрдүн 100%га таасир берет. Эгер топуракты туура эмес даярдап, туура эмес сээп койсоңуздар, сиздин өсүмдүктөр өнбөй чыкпай калыш коркунучу дагы бар. Ал эми кийинки темабыз буюрса, биз кененирээк топуракты азыктандыруу боюнча кандай азыктандырабыз, кайсыл элементтер менен азыктандырабыз маалымат беребиз.